сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет. Кыргызстанда сөз эркиндиги жок, бизге кысым болууда, өлкөдө сөз эркиндиги коркунучта. Мындай мүнөздөгү макала маалыматтар Азаттык, Политклиника, Клуб жана Кактус Медиа сыяктуу медиалардын сайтында байма-бай жарыяланып турат. Чындыгында эле өлкөдө сөз эркиндиги жокпу? Же бул өлкөнү дүйнөлүк коомчулукка жаманатты көрсөтүү аракетпи? Алдыда талдап көрөлү. Сөз эркиндиги бул өз пикирин ооз-эки жазуу жүзүндө жарыя кылуу мүмкүнчүлүгү. Кыргызстанда мындай мүмкүнчүлүктү журналисттер гана эмес, ар бир жаран колдоно алат. Колдонуучулардын арасында популярдуу болгон Facebook баракчасын бир карап чыккан адам бул нерсеге ынанат. Ар бир адам өлкө жетекчилигине чейин сындап, каалаган маалыматын бөлүшө берет. Мындай эркиндикти көптөгөн өлкөлөр түшүндө гана көрсө керек. Ал эми көпчүлүк ЖМКлар жеке булактардан деп эле чын-бышыгын аныктабай маалыматтарды таратканды адатка айланткан. Адамдын же өлкөнүн аброюна шек келеби? Аларды кызыктырбайт. Уинстон Черчилль айткандай, чындык шымын кийгиче калп дүйнөнүн жарымын кыдырууга үлгүрөт. Бир эле мисал Азаттыктын өлкө башчысы туурасында жарыялаган макаласы. Мен деле өткөндө Азаттыкты 100% утуп алсам болот эле сотко берип, мен жөнүндө түшкө кирбеген маалымат таратышты. Аны bir сутка бою сайтында илинип турду. Азаттыктын маалыматтары 30дан ашык өлкөлөрдө, ошол өлкөлөрдүн тилдерине которулуп туруп таратылат. Демек, дүйнө жүзү көрдү, укту деген сөз да. Анан биз ай бул эмне кылганыңар деп баргандан кийин кечирим сурап, көчөдө жүргөн бир аялдан алдык эле маалыматтарды дешип туруп, анан өчүрүп коюшту. Ушу кантип болсун ана? Ал эми мындай жалган маалымат тараткан үчүн демократиянын атасы болгон Америкада ABC News телеканалы Дональд Трампка $15 миллион төлөгөнү турат. Мен сотко берген жокмун Азаттыкты, коем бизде сөз эркиндиги болсунчу, эл өзү талдап алат деп эле. Анан журналисттерге бизге эркиндик бар бекен, же ушул биздин журналисттерде, же тигиле башка жактын журналисттеринде эркиндик бар бекен, сөз эркиндиги өзүңүздөр талдап алыңыздар. Жалган маалыматтарына көз жумуп гана койбостон чоң аянтчада оюн ачык айтууга мүмкүнчүлүк берүү бул сөз эркиндигинин далил экенин көбү моюндаса керек. Азаттык менен бирге бир катар медиаларга курултайдын аянтчасында сөз берүүнү делегат сунуштады. Кээ бир массалык маалымат каражаттары болуп жаткан жакшы иштерди да терс мааниде чагылдырып, коомдук пикирди манипуляцияларга аракет жасашат. Ошолорго да өз ойлорун ачык айтканы ушул жерден трибунадан убакыт берип, алар да ойлорун билип койбойлу. Мисалы мына Азаттык, Кактус, Политклиника деген СМИлерди. Бул сунушту залдагылар кубаттап, президент Садыр Жапаров дагы каршы эместигин билдирген. Туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Биз эч каршылыгыбыз жок. Жашыра турган эчтекебиз жок, корко турган эчтекебиз жок. Бирок өзүн эркин медиа деп коомчулукка жарыялаганды жакшы көргөн ЖМКлардын кожоюндары бул сунушка каршы чыккан көрүнөт. Анткени алар ар кайсы шылтоон айтып, курултайга келүүдөн баш тартышты. Эскерте кетсек, сөз эркиндиги жок деген айрым журналист-блогерлерди буга чейин президент Садыр Жапаров шайлоо боюнча жасаган кайрылуусунда курултайга делегат болуп шайланып келүүгө да чакырган эле. Азаттык Прагадан уруксат сурайын дептир. Жыйынтыгында Прагасы уруксат бербей коюптур. Дина Маслова Кактус баш тартыптыр. Поликлиника айылдамын деген шылтоосун айтыптыр. Кече айылда болсо бүгүн деле келе берсе болмок. Качты баары да. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет мына ушундай. Кожоюн демекчи, ЖМКларга чет өлкөдөн канча каражат бөлүнөөрүнө көз чаптырсак. Кактус медиа басылмасы Сорос фондунан 2021 жылы $35 000, 2022 жылы Интерньюстан $23 185, Сорос фондунан дагы $22 250 алган. Башкача айтканда 2 жылда $80 435 алган. Клуб медиа 2021 жылы Америкалык демократияны колдоо фондунан $585 500, 2022 жылы АКШ элчилигинен $25 250 алган. Сорос фондунан $9 305, Интерньюстан
Интерньюстан $23.185, ошондой эле 8 миллион сом өз ыктыярдуу кайрымдуулуктан алган. Жыйынтыгында 2 жылдын ичинде $643.240 алышкан. Азаттык үн алгысы 2023 жылы демократияны колдоо фондунан $2.270.000, ошол эле фонддон 2024 жылы $2.297.000 алган. 2 жылдагы сумма $4.567.000. Говори ТВ 2021 жылы америкалык демократияны колдоо фондунан $34.000, 83.627 евро алган. Политклиника 2020 жылы $41.800, 2021 жылы $54.000 алган. Жыйынтыгында $95.800 алган. Акча өлгөндөрдүн саясатын жүргүзөөрү бул турган иш. Кыргызстанда сөз эркиндиги жок деп жазып айтып жүргөндөрдүн өздөрүнүн эркиндиги жок болуп чыкты деген президенттин сөзүн курултайдын делегаттары дагы тастыкташат. Башка жактан каржыланат экен, алар сөз менен эметет экен, балким кандай буйрук берди, ал жөнүндө чындыгында маалыматыбыз жок. Президентибиз Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? Баары чакырылган бүгүнкү, ана эмнегедир кандайдыр себептен келбей коюшту депчи. Андай сөз эркиндиги болбосо, биздин президентибиз аларды чакырбайт болчу да бүгүн. Делегаттар дагы наразы болду. Чындыгында алар ошо мамлекеттен өнүгүшүнү каалабайт. Сырттан каржылангандан кийин алар эмне закез айтса, шуну кандайдыр болбогон бир пашадай бир неменен табып туруп, ошону менен пропаганда кылып, буну ошо биздин Кыргызстанда өнүгүшүн каалабайт. Көпчүлүк журналист, блогерлер сөз эркиндиги менен ушак айыңды алмаштырып алганын президент айтып эле жүрөт. Урматтуу журналисттер, блогерлер дейбизби, сөз эркиндигин элди башаламандыкка чакыруу, бирөөгө жалган жала жабуу, жалган маалыматтарды таратуу менен алмаштырбаңыздар сураныч. Камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгү. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандар. Өлкөдө ар бир журналист каалаганын жазып айталарын, сөз эркиндиги жогорку деңгээлде экенин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Журналисттин эркиндиги эмне Кыргызстанда жокпу? Кайсы журналист эмнени кааласа, кандай кааласа жазса болот. Бирок биз акыркы жылдары балардан мындай талап кылып атабыз. Калп нерсени жөнөн эле бирөөнү мындай бир калп нерсени айтып, анан кийин мамлекеттик тынчтыкка бүлүк салууга аракет кылган адамдарды аларды биз жазага тартышыбыз керек. Ошондо гана мамлекетибизде тынчтык болот. Бүгүнкү күндө өлкөдө журналисттердин ишмердүүлүк жүргүзүүсү үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Ал эми Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет.